күн тосом деп 2 аял ууланып каза болду. Туулган күн өткөрөм деп 2 аял каза болуп, 11 конок ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Бул тууралуу Ош облусунун Кара Суу районунун акимчилиги тастыкташты. Маалыматта Нариман айылынын тургундары туулган күн өткөргөн. Биринчи күнү 15 конок, экинчи күнү 15 адам туулган күнгө келишкен. Ал эми бүгүн 11 март күнү үй ээсинин келини менен жакын курбусу каза болуп калды. Алар ооруканага оор абалда түшкөн. Калган 11 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ооруканада жатышат, абалдары туруктуу. Айылдашын муздап, башын айылдын башка тарабына жашырган. Айылдашын мыкачылык менен өлтүрүп, башын кесип салган жарандын соту күчүндө калды. Маалыматта Ысык көл облусунун Түп районунда айылдаштар кайым айтуучудан улам муруш акетип, аягы кандуу өлүм менен аяктаган. Соттун өкүмүндө айыпталуучулардын бирине айылдашынын келгендигин көрсөтүлгөн. Уруш учурунда ДР аттуу кошунасынын мойнуна бычак сайып, артынан СА аттуу үйдө жасалган гантелдер менен жабырлануучунун башка урган. Кылмышты жашыруу максатында маркумдун башын денесинен бөлүп, айылдын экинчи четине көмүп салган. Ал эми денесин бадалдардын арасына жашырып коюшкан деп айтылат соттун өкүмүндө. Бул окуя боюнча тергөө иши ачылып, кылмышка шектүү 15 жылга эркинен ажыратылган. Бирок ал бул өкүмгө макул эмес экенин айтып, жогорку сотко кайрылган. Бул жолу жогорку сот да өкүмдү күчүндө калтырды. Ички иштердин айынан Аксыда аялдар кош бойлуулугун текшере албай калды. Аксы районунда УКМКнын чек ара кызматы тарабынан өлкөгө аткезчилик жол менен киргизилип жаткан товарды кармады. Ведомствонун маалыматы боюнча Таза Суу айылына жакын аймакта Кыргызстандын жараны коңшу Өзбекстандан контрабандалык жүк алып келаткан жеринен кармалган. Жүк көбүнө эсе медициналык багыттагы товарлар болгон. Алар аялдардын кош бойлуулугун аныктай турган түтүктөр. Алдын ала эсептөөлөр боюнча кармалган жүктүн жалпы баасы 430 000 сомду түзөт. Абактагы депутат Дүйшөн Төрөкулов бошонуп парламент жыйынына келди. 11 мартта жогорку кеңештин жыйынына депутат Дүйшөн Төрөкулов келди. Төрөкулов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан 15 январда кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал коррупция жана Оштогу тери иштетүүчү заводдо рейдерлик жол менен тартып алган деп шектелүүдө. Депутат кече 1 май райондук соту аны үй камагына чыгарганын айтты. Жеңиш Молакматов Садыр Жапаровду сотко берем. 9 мартта Ак үйдүн алдында Конституция долбооруна каршы митинг өткөн. Анда митингдин уюштуруучусу Жеңиш Молдакматов Садыр Жапаровду сотко бере турганын айткан. Молдакматов 1-2 күндүн ичинде сотко кайрыла турганын билдирди. Азыркы күндө документтер даярдалып жатат. Бул аптанын аягына чейин даяр болот. Бул боюнча маалымат каражаттарына кабарлайбыз. Президент Садыр Жапаров парламент менен биргеликте бийликти толугу менен узурпациялап, мыйзамсыз иштерди кылып жатышат. Мыйзамсыз нерселерди токтотуш үчүн буларды сотко бериш керек, деди ал. Мага нерв болбош керек. Жапыкеев ыйлап жумушу менен коштошту. Бул тууралуу Сыймык Жапыкеев Facebook баракчасына жазды. Текст өзгөртүлбөй берилди. Урматтуу достор, кече күнү Финполдун коллективи менен коштошуп узатышты. Колдон келишинче иштедик. Баарын тапшырып өткөрүп бергенче 4-5 күн өтүп кетти. Финполдун жамаатына ыраазымын. Финполдун төрагасы катары элдин, жеримдин жана өлкө үчүн таза так иштегенге аракет кылдым. Эч жерден пара опузалап же коркутуу менен иш кылган жокмун. Акыркы 4 айда 800 миллион сом бюджетке нак өндүрдүм. Көптөгөн иштер жасалды. Чоң кылмыш иштери боюнча экспертизалардын корутундусун күтүп аттык эле. Баары оңой эмес. Мен аякы 1 жылдан бери катуу нерв болуп жүрүп, сахарым көтөрүлүп кетти. Врачтар карап жатышат. Нерв болбош керек, үйдө жатам. Ден соолук болбосо эч нерсе кереги жок экен. Достор, аякы күндөрү мени сындагандар көбөйдү. Жок, эмне чыкпайт, эмне митингдерге чыкпайт деп мени издегендер көп. Мен мам кызматкер катары митингге чыгып, өз оюмду билдиргенге укуктуумун. Президенттикке ат салышкан 11 талапкердин 11 миллион сомдук күрөөсү мамлекетке которулду. Президенттик шайлоого катышып, жалпы добуштан 1%тен кем эмес алган талапкерлерге шайлоо күрөөсү кайтарылып берилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын 10 марттагы маалыматына караганда, күрөөгө коюлган 1 миллион сомдук каражаттарды Садыр Жапаров, Мыктыбек Арстанбеки, Клара Соронкулова, Имамидин Ташев, Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров жана Бабур Төлбаевка жалпысынан 7 миллион сом кайтарылды. Калган 11 талапкердин
миллион сомдук күрөөлөрү алар добуштардын 1%-нан көбүн ала албагандыктан республикалык бюджетке которулду. 2017 жылы президент болуп 6 жылга шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийин башаламандыктын натыйжасында кызматын мөөнөтүнөн мурда тапшырып берген. Жаңы президенттик шайлоо быйыл 10 январда өтүп, 79,84% добуш менен Садыр Жапаров уткан. Ардактуу кароол тизилген. Садыр Жапаровду Ташкент аэропортунан Абдулла Арипов тосуп алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Өзбекстан Республикасына мамлекеттик сапары менен келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысы Ислам Каримов атындагы Ташкент аэропортунда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Ташкент эл аралык аэропортуна Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тизилген. Президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошону менен бирге иш сапардын жүрүшүндө президент Садыр Жапаровдун Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Танзилия Нарбаева, Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нуридин Жон Исмаилов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу жолугушуулары пландаштырылууда. Мындан тышкары алдындагы иш сапардын алкагында соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү максатында Кыргыз-Өзбек бизнес форумунун өткөрүү мерчемделген. Кыргызстандык жигит Москвада адам өмүрүн сактап калды. Кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу Москва шаарындагы метродо адам өмүрүн сактап калган. Бул тууралуу маалыматты режиссер Кенжебек Шайлообаев билдирди. Бул инимдин аты Сыймык, атына заты жарашкан, өзү да сыймыктануучу бала. Кече 9 март күнү Москва шаарындагы Текстилишики метросунун станциясынын релисине кулап түшкөн Орус улутундагы мас адамды өзүнүн жанын тобокелге салып алып чыкты. Ооба, жалгыз эмес, жанында Чечен улутундагы жигит да бар болчу. Мындай чукул кырдаалда өз жанын тобокелге салып, башканын жанын сактап калуу ар бир адамдын колунан келе бербесе керек. Ал жерде канчалаган орустун эр-кулдары турат, жардамга кол суна алган эмес. Бул жигит өтө жөнөкөй, кичипейил, Куранды жатка билген кары жигит. Бар бол, Сыймык Алмазбек уулу. Биз сени менен сыймыктанабыз. Баса посту бөлүшүп коюңуздар. Элибиз эр жүрөк уулун билүүгө тийиш, дейт Кенжебек Шайлообаев. Баткенде аткезчилик тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда ок атышуу болду. Жаракат алгандар бар. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан мамлекеттик чек ара аркылуу контрабандалык жол менен ташылган жүктөрдү аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Баткен областынын аймактар аркылуу товарларды мыйзамсыз ташуу жолдоруна тиешелүү улантылып жаткан иш-чаралар Кыргыз Республикасынын жарандарынын чек ара конуштарынын тургундарынын массалык нааразычылыгын жаратууда. Белгилей кетсек, тынымсыз өтүп жаткан аткезчиликке нааразы болгон тургундар мамлекеттик органдарга нааразычылыгын билдирип, аракетсиздикке айыптап тиешелүү чараларды көрүүнү талап кылышууда. Бирок 2021 жылдын 11 мартында Кыргыз Республикасынын кылмыш жазанын 358 беренесинин 1-бөлүмү мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү кылмыш белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Баткен районунун Самаркандек айылындагы кампага токтомоонун негизинде тинтүү жүргүзүү учурунда кампанын ээси Маширап Абдусалимов жетектеген 20га жакын адамдан турган жарандар контрабандалык жүктү кармоого жол бербөө үчүн УКМК мыйзамсыз иш аракеттерине каршы ок атуучу куралды колдонуп физикалык каршылык көрсөтүшкөн. Ошентип кылмыштын процесстик документтерин алдын алуу максатында аткезчилик тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда массалык кагылышуу болгон. Мамлекеттик каттоо номерлери жок оор жүк ташуучу 6 унаанын 2-өө чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Салгылашуунун натыйжасында УКМКнын 2 кызматкери денесине жеңил жаракат алышкан. Учурда окуянын катышуучулары кармалып, бул иш боюнча Ички иштер министрлигинин ыкчам тергөө тобу биргеликте иштеп жатат.